Ал эми биз программабызды ушул эле тема алкагында улантабыз. Атап айтканда, кылым мурун Кыргызстанда болгон ири зилзалада түрк боордоштордун Кыргыз элине жардам колун сунгандыгы тууралуу Түркиянын 9 июль университетинин докторанты мекендешибиз Дастан Разак уулу эксклюзивдүү макала жарыялады. Анда эмне айтылат, ошол кылым мурунку жер титирөө менен азыркы Түркиядагы зилзаланы салыштырууга болобу деген өңдүү суроолорго жооп алсак. Саламатсызбы, Дастан мырза? Саламатсыздарбы? Кылым мурун болгон 1911-жылдагы Кыргызстандагы зилзала тууралуу, андагы кыйынчылык учурунда түрк элинин кыргыздарга кол сунганы тууралуу макала жарыяладыңыз. Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуусу үчүн анын мазмуну тууралуу кыскача айта кетсеңиз. 1911-жылы Кыргызстандын аймагында айрыкча ысык көл Чүй өрөөнүндө дал азыркы Түркияда болгондой даражадагы жер титирөө катталган экен. Ал убакта адамдардын көпчүлүгү боз үйлөрдө, чатырларда жашагандыктан сыртка чыга качканга мүмкүнчүлүк болуп, мынчалык көп деңгээлде жоготуу болгон эмес. Бирок ал жер титирөөнүн издери азыр да бар. Жерлер жарылып, ичине бодомалдарга чейин түшүп кеткен, кээ бир жерлерде дөңсөлөр пайда болуп калган. Ошол убакта баягы курулуп калган анча мынча шаар кыштактардагы талкаланган. Ал кезде маалыматтык технологиялар да дээрлик жок болчу да. Осман империясы маалыматты алар менен падыша баш болуп, ири суммада акча багышташкан. Мамлекеттин бүтүндөй кызматкерлери баары материалдык жардам топтоп, айлыктарын которушкан. Ал тургай Осман империясынын Европадагы элчилдиктери, консулдуктары жана ошол жакта кызмат өтөгөн аскер адамдары дагы акчалай жардамдарын жөнөтүшкөн. Бул жер титирөө тууралуу биринчи жолу Сыраты Мустакым деген журнал 12 январда жазып чыккан. Мустакым журналы ошол жазуу менен бирге эле өзүнүн атайын фонд ачып, ошол фонд аркылуу элден, ошол мамлекеттик кызматкерлерден акча топтоп, бир туугандарыбыз кыйналып атканда аларды карап турбайлы жардам берели деген маанидеги жазууларды, ырларды жазган. Бир эмес эки жолу атайын конференция өткөрүп, ошо Осмон түрктөрүнө Түркстандагы болуп өткөн, Кыргызстандагы болуп өткөн жер титирөө тууралуу атайын конференция берип жеткиришкен. Бул журналдын жыйнаган жардамдары 100 000 куруштан ашык болгондугу айтылат. Азыркы акчага айлантканда бир нече миллион сумма болушу мүмкүн. Жардам топтогу ошол мектеп окуучуларынан баштап мугалимдер да катышкандыгы мен дагы атайын изилдөөлөрүмдө баягы тарыхый документтер менен таянып жаздым. Азыркы тапта Түркияга Кыргызстандан жөнөтүлүп жаткан жардам канчалык маанилүү? Ооба, учурда бир тууган Түркиянын, Түрк элибиздин башына караан күн келди. Өзүңүздөр да видеолорунан көрсөңүздөр керек. Шаарлар тыптыйпыл кыйрап, 10 миңдеген адамдар имараттардын астында калды. Түрк эли кайгы тартып, кан жутуп отурат учурда. Бир тууган боордош эл катары Кыргызстандын жардамы бир гана материалдык эмес, моралдык мааниси дагы өтө зор. Кыйын күндө колдоп чыгаар тууганын жанында болушу кандай чоң күч кубат дем берет эмеспи? Мамлекетибиз да, кыргыз калкыбыз да мындай кырдаалда бир туугандык вазифаны аткарып, колдон келген жардамыбызды аябайлы. Азыркы Түркиядагы жер титирөө да ошол убакта Кыргызстандагы 1911-жылдагы жер титирөө дагы кыштын суугунда түн ичинде таңгамал болуп атат да. Экөөнү тең эл үй жайсыз калып атат. Ал кезде Осман империясы өтө салмактуу жардам көргөзгөн. Биз дагы бүгүн колдон келишинче жардамды көргөзүп атабыз. Экөөнү салыштыруу ошол 11-жылы кыргыздар боз үйдө жашагандыктан көп адам өлбөдү. Ал эми Түркияда көпчүлүгү баягы имаратта жашагандыгы үчүн көп кабаттуу үйлөр курап, 10 миңдеген жоготуу, 100 миңдеген жараланууга алып келди. Жалпысынан Түркиянын географиялык абалына ылайык жер титирөөлөр тез катталып турат. Дээрлик жылда катталып турат. Мындай ал эми мынчалык деңгээлдеги чоң жер титирөө ошо 100 жылдын ичинде 3 жолу катталып, ушунчалык чоң деңгээлде адамдардын өлгөндүгү айтылат. Жер титирөө катуу болгон аймактардагы кыргызстандыктар менен байланыша алдыңызбы? Абалдары кандай экен? Кандай жардамдарга муктаж? Ооба, негизи ал жер титиреген аймактар азыркы Түркиянын борборунан же чоң шаарлардан алыс болгондуктан, Стамбулдан алыс болгондуктан, ал жактагы
окуп иштеп эмгектеген кыргыздар болгон, бирок салыштырмалуу ал жакта аз болгон. Ошентсе да тилекке каршы бир жараныбыз курман болуптур. Башка жарандар менен элчиликтер, консулдуктар, ошо мамлекеттик кызматкерлер, атайын коомдор, Түркиядагы коомдор байланышып, алар колдон келген жардамдарын берип атат. Рахмат Дастан мырза. Көрүүчүлөрдүн эсине салып өтөйүн, бизде байланышта Түркиянын 9 июль университетинин докторанты, тарыхчы, мекендешибиз Дастан Разак уулу болду.